Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 27 март 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге шаардын өтө сонун жерден орун алган, тактап айтканда Жапалактын центринен сатыла турган бир үй тууралуу маалымат бермекчимин туугандар. Биринчи болуп мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер туугандар бул Жапалактын центри. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Жапалакка кирип келе бересиздер. Бул жер Жапалактын центри, светофор, жолдун оң тарабында бул жакта элдик маркети, бул жакта болсо мечити туугандар. Ушул маркеттин бет маңдайындагы мына ушул көчөгө киресиздер. Асфальт көчө. 100 метр жүрүп барсаңыздар, оң тарапта биринчи көчө жайгашкан. Анын жанында частный садик дагы бар. Ошол садиктин жанындагы биринчи көчөгө кирип ичкериге 250 метр түп-түз жүрүп барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер үйүбүздүн алдына барып каласыздар. Бара бериңиздер, маалымат беребиз жакын эле туугандар. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, ноокат тарапка карап бет аласыздар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жанагы сатыла турган үйдүн алдына да келип калдык. Андыктан мен жанагы айткан көчөгө киресиздер, аяк тарабына түз жүрүп келгениңиздерде. Ушул эле көчөнүн аяк тарабында мына ушул сатылуучу жер үй жайгашкан. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери жана баасы ушул видеонун экранында жазылган. Албетте эле өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер туугандар. Өтө сонун жерде жайгашкан, Жапалакты бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Абасы таза, тынч, природный жерлердин бири. Кадимкидей шамал жүгүрүп турат. Анан шаарга деле жакын, 10-15 мүнөттө Ош шаарына кеңири кирип барасыздар. Так. Сатыла турган жер үйүбүздүн чек арасы мына ушул жерден башталат дагы. Мына ушул коңшусунун пескоблок заборуна чейин болуп калат. Анан центральный жолго деле жакын. Бул жерден центральный жол көрүнүп турат. Ашып кетсе бир 200 метр. Условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде агын суу дагы, таза суу дагы бар, свет дагы бар. Анан столбаларына мына ушундай прожекторлор орнотулган. Кечинде сиз жанып сонун болуп көрүнүп калат экен. Эми Жапалакты билесиздер туугандар, баарыңыздарга эле жагат. Киргениңиздерде мына ушундай алды короосу дагы кеңири. Кийин эми өзүңүздөр чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып, салып, жайланышып алсаңыздар болот. Жери болсо 5 сотых, жери тегиз, 4 тарабы тосулган, чек аралар такталган, документтери так, кызыл китеби бар дейт. Условияларын дагы айттык. Киргениңиздерде сол тарапта сырткы ажатканасы, анан ал жерде кранты бар экен. Ушул жерден таза суу чыгып турат дейт. Бул жагын көрүп атасыздар, сол тарапта навес, алды стяжка болгон, арыкчалар жасалган, көчөттөрдүн дагы түр-түрлөрү эгилген, чоңоюп, нөмө берип калган кези. Бул тарапта болсо 3 бөлмөдөн турган үй туугандар. Узун турасы 14кө жети, эң негизгиси бышык кирпич менен тургузулган, сейсмопоис колонналары бүт бардыгы орнотулган, жакшы качествода салынган үй дейт. Бул жерде үйдүн ээси азыр мага маалымат берди. Эми албетте эле өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Чердактары да черный потолок болгон, крышасы жабылган, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Айнек терезелери, эшиктери дагы пластик экен. Эки эшик менен киресиздер туугандар. Бул тарапта биринчи эшиги, анан нары жакта дагы бир эшик бар экен. Так. Мынакей фундаменттерин дагы көрүп атасыздарбы? Мына ушундай бийик болуп куюлган, качественный болуп. Эшикти ачып кире бересиздер. Киргениңиздерде бул жагы коридор туугандар. Узун турасы 1,80 10 метр чыгат экен. Мына ушундай кеңири. Каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Бул биринчи бөлмөсү. Асты жыгач, дуалдары шпаклевка, потолоктору мына ушундай пластик жабдыктары менен жасалган. Бул жакта печкасы дагы бар экен. Ушул жерден үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды кылсаңыздар болот. Мындай компактный, сонун үй экен туугандар. Бул үй баарыңыздарга эле жагат. Андыктан баалашыңыздар, албетте эле кеми болот. Бул экинчи бөлмөсү туугандар. Узун турасы 5ке 4. Бул тарапта духовкасы дагы бар экен. Мынакей, асты жыгач, дуалдары моюща бой, потолоктору дагы жасалган. Бул узун турасы 5ке 4 деп айттым. Бул биринчи бөлмөсү 4ке 4. Бул жагы үчүнчү бөлмөсү туугандар, конок бөлмөсү. Мына ушундай форчкалар дагы бар экен. Вытяжкалары дагы орнотулган. Анан бул тарапта экинчи эшиги бар. Ушул жак менен чыгып кетсеңиздер болот. Тепкичтери дагы куюлган, арыктары жасалган. Бул жагы навес туугандар.
бул жерде үй ээси айтып атат эми вариант катары. Бул жерде дагы бир времянка салып алсаңыздар болот. 2 бөлмөлүү кылып же болбосо 3 очок, сырты тапчан, бүт бардыгын ушул жака жасап алсаңыздар дагы болот. Анан бул үйдү сиздер кааласаңыздар мансард тибиндеги үй кылып алсаңыздар дагы болот. Мындай 2 кабаттуу кылып үстүн ачып туруп, ушундай жолдору дагы бар экен. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин бүт бардыгы бар жапалакта. Пешком эле барып келе берсеңиздер болот. Маршруттук каттамдары дагы бар жапалактан, шаардын бурч-бурчтарына барат. Шаарга деле жакын. Ашып кетсе бир 10-15 мүнөттө Ош шаарына кеңири кирип барасыздар. Актиликтин центрине деле чыгып барсаңыздар, эмне керек болсо бүт бардыгы бар. Так, колдон келишинче маалымат берген аракет кылдык. Эми баасын айтайлы. Баасы болсо $60,000 бааланды туугандар. Анан өзүңүздөр билесиздер, айткан баасында эч ким сатпайт. Бул жерде үй ээси айтып атат, эгерде реальный клиент болсо, мен дагы бир аз түшүрүп берем дейт. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сонун жерде жайгашкан, сонун проекти, сонун качествода салынган ушул 3 бөлмөлүү времянканы колдон чарбаңыздар. Сак саламатта калыңыздар.